Саясий карьерасы башталганда 1 жаштагы кызы менен аялы каза болгон АКШнын президенттигине талапкер 77 жаштагы Джо Байден жөнүндө кызыктуу фактылар. АКШнын президенти болуу мүмкүнчүлүгү Трамптыкынан жогору болуп жаткан Джо Байден жөнүндө кызыктуу фактыларды сиздерге тартуулайбыз. Биринчи, эң жаш сенатор. 1972 жылы 30 жашка чыгаар алдында Делавер штатынын атынан сенатор болуп шайланган. Мыйзам боюнча сенаторлордун жашы 30 жаштан кем болбошу керек. Экинчи, келечектин 200 адамынын катарына кошулган. 1974 жылы Time журналы Байденди келечекти түзө турчу 200 адамдын катарына кошкон. Журнал аны өзүнө ишенген, амбициясы бийик адам катары сыпаттаган. Үчүнчү, саясий карьерасы өкүнүчтүү окуядан башталган. 1972 жылы Рождество майрамынын алдында Байден жаңы гана сенатор болуп шайланып, жаңы жылдан кийин кызматка киришүүгө даярданып жаткан маалда биринчи жубайы Нелия балдары менен авто кырсыкка кабылган. Кырсыктын кесепетинен жубайы жана 1 жаштагы кызы каза болгон. Ал эми 2 уулу оор жаракат алышкан. Бир нече жылдан кийин Байден кайрадан үйлөнгөн. Төртүнчү, жөнөкөйлүк. Сенатор болуп турган учурунда да Джо Байден жумушка коомдук транспорт менен каттап турган. Ал эми 2007 жылы эң жөнөкөй жана аз каражат тапкан сенатор деп табылган. Бешинчи, алкоголдук ичимдиктерди ичпейт. Байден Дональд Трампта эле алкоголдук ичимдиктерди ичпейт. Ал бул тууралуу мени артка тартуучу эч нерсе колдонгум келбейт деп билдирген. Алтынчы, кекеч. Бала кезинде ал кекеч болгон, бирок убакыттын өтүшү менен кекечтиги калган. Бул тууралуу ал көптөгөн интервьюларында айтып келет. Маалымат булагы Супер KG порталы. Достор, эгер видео сизге жаккан болсо, каналга жазылып, видеого лайк белгисин басканды унутпаңыз. Бул сиз үчүн оңой эле, а биз үчүн чоң мааниге ээ.